Негизи эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул билим берүү тармагына бүгүн мамлекет абдан чоң маани берип атат. Бардык колдон келген мүмкүнчүлүктөрдү ушул абалды жакшыртайлы деген максатта бүт күч аракеттер болуп атат. Себеп дегенде бунун бардыгы баарыңыздар билесиздер, эң биринчи кезекте билимдүү улут, билимдүү эл болмоюнча бакубат, күчтүү, өнүккөн өлкө болбойт. Эң негизги багыттардын артыкчылыктуусунун артыкчылыгы билим берүү тармагы. Качан биздин элибиз билимдүү болгондо келечегибиз жакшы болот. Жок, биз азыркыдай көрүнүш менен слайдтагылар менен кетсек, тилекке каршы абдан келечегибиз бүдөңк болуп кетет. Мен айтат элем, мына азыр Төлөнбек Шакирович абдан жакшы сөздү айтты. Биз эскиче консервативдик мүнөздө калып баратат депчи. Буну менен биз толук макул болушубуз керек. Себеп дегенде, ушул бүгүнкү күндө биздин мектептерде 25 болсо керек, эгер мен жаңылышпасам, предметтер эскиче эле. Ал эми жогорку окуу жайларындагы абал андан 5 метр. Андан 5 метр. Биз кыскартышыбыз керек предметтерди, кереги жок предметтерди алып салышыбыз керек. Биз заманбап чакырыктарга ылайыктуу, заманбап талаптарга ылайыктуу тез арада оңдобосок, эскиче кете бергенде болбойт. Анда биздики өнүкпөйт. Мисалы, информатика деген сабак азыр эми эң негизги сабактардын бири болуш керек да, IT технология 21-кылымда үстөмдүк кылып атпайбы? Аны мектепте ким окутат? Эзели компьютер билбеген математик же физик мугалимдер окутуп атат. Моюнга алышыбыз керек. Жарымы ушундай. Ошол мугалимге караганда кээ бир мектептин окуучулары планшет, телефондон, смартфондордон билишип, аны үйрөтүп коет кайра ошол агайын. Бирок кагаз жүзүндө иш кетип аткан болуш керек. Көрүнүш бул жакшы деген мааниде болуп калып атат тилекке каршы. Ошону жоюш керек. Ал эми дагы бир нерсе, мына өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү тармагы бүт караганда биринчи чоң өзгөчөлүк 7-8 класска барганда окуучуларды кадимкидей бөлөт. Гуманитардык багытка и так илимдерге. Анан гуманитардык багыт менен таланты бар, ошого шыктуу, дарамети ошол жактагылар өзүнчө кетет дагы, ошол жактан бир жаңсыл, бир максатка ылайыктуу жыйынтык жасайт. Так илимдердики бизде ал жок, аралаш гибридный кете берет, натыйжада же бияктан же тияктан жок да. Бири жагы артыкча, бир жагы кемчилик менен барат дагы, ошо менен мына ушул нерсени дагы биз өзгөртүшүбүз керек, киргизишибиз керек. Андан кийин мына жоождорго келе турган болсок, урматтуу министр, сиз өзүңүз комиссия түзүп, билдирип да, билдирбей дагы, ачыкта, жабыкта текшерсеңиз, бүгүнкү күндө жоождорго студенттердин сабакка катышуусу абдан ыйлагын келтирет. Маселен, бир группада 15 же 20 студент катталган болсо, 4 же 3 барат. Бул факт. Бардыгыбыздын туугандарыбыз, балдарыбыз, инилерибиз, карындаштарыбыз окуп жүрөт. Кайдагы сапат болот анан? Бул мына урматтуу министр, сизге тапшырма керек болсо, ушуну жасаңыз. Бул бир. Экинчиден, паракорлук. Жоождордо мына мугалимдердин айлыктары аз, аны бардыгыбыз билебиз. Өтө аз, мектептин мугалимдеринкинен аз. Ошон үчүн жоождордогу мугалимдер мектепке мугалим болуп кетип аткан көрүнүштөр жок эмес, туурабы? Айлыктын, эмгек акы. Анан айласыздан алар экзамендерге, зачеттордо акча алган көрүнүш дагы деле бар. Бул эң биринчи кезекте жана окубаган студентке ыңгайлуу болуп атат. Ал сүйүнүп берип баа койдуруп атат. Бул факт. Биз ушу көрүнүштөрдү жоймоюн сайын билим берүүнүн сапаты жөнүндө сөз кылыш мүмкүн эмес. Мына азыр слайдты карасаңыз, бардык көрсөткүчтөр боюнча ылдый түшүп атат. Бардык көрсөткүчтөр боюнча канчалаган акча салбайлы. Биз акча менен эч маселе чечилбешине мына факт. Биз конкреттүү чукул чараларды көрүшүбүз керек.
иш жүзүндө ошондо гана өзгөрүү болот. Дагы бир маселе, мына жөнөкөй айтайын. Англис тилин 3 класстан баштап 10 класска, 11 класска чейин окушат. Жалпы билим берүү мектептеринде. Бирок талаптагыдай сүйлөй алышпайт. 90%. 7-8 жыл окуп, мамлекет ага канча акча кетирип атат бюджеттен. Ал ошол эле учурда 3 ай жеке курска барып, англисче шатыратып сүйлөп атат. Туура эмес? Туурабы? Мына биз кантип өнүктүрүшүбүз керек, мамиле болуш керек. 7-8 жыл мектепте окуйт англистин, бирок сүйлөй албайт. Тийиштүү деңгээлде. 90% окуучулар сүйлөй албайт. Жеке курска барат, 3 ай жазылат, 3 айда англис тилин шытыратып атат. 6 айда уже түш жоруп атат. Бул көрүнгөн ачык көрүнүш да бул. Мына ошон үчүн биз, урматтуу министр, сиз Кыргызстандын башкы мугалимисиз. Районолор, райондук элге билим берүү бөлүмдөрү сизден кийинки, мына ошол жердеги да маселе бар. Биздин кадрларды караш керек. Району өзү билимдүү, башкы тарбиячы, башкы таалимчи болуш керек. Тилекке каршы кээ бир районолордун кылган жоруктарын, жасаган иштерин көрсөңүз, сиз алар менен эч качан билим берүүнү көтөрө албайсыз. Билим, бул динде да ошентип айтылат, эч качан келбейт, билимди барып алат, окуйт. Ошондо шартты түзүш керек, чакырыш керек. Анан мына ушул кээ бир элге билим берүү бөлүмдөрү эми мына бардыгыбыз советтик муундун дээрлик калдыктарыбыз да, биз советтик муунду көрдүк. Мына ошол кездерде районо деген ким эле? Бардык районду азыр элестеткиле. Кандай адамдар болот эле? Кадыр баркы кандай эле алардын? Районо деген мектептин директору дегенчи, ойбой, азыркы губернатордон кадыры жогору болчу. Туурабы? А бүгүн жок. Ошон үчүн биз мугалимдин статусун, макамын көтөрүш боюнча, мына мен өткөндө да айттым, иттин, мышыктын, тиги койчунун укугун коргогон уюмдар бар, мекемелер бар, бирок мугалимдин укугун коргогон мекеме жок бүгүнкү күндө. Бул абдан өкүнүчтүү. Мугалимдин макамы мурдагы калыпка келиш керек. Ал кантип келет? Өзүнүн ошол мугалимдик тажрыйбасы менен, билими менен. Билимдүү мугалим гана иштеш керек. Мына керек болсо мына айлыктар көтөрүлдү, болуп көрбөгөндө эселеп көтөрүлдү. Бирок сапат кандай болуп атат? Мына айлык көтөрүлдү былтыр, сапат түшүп кеткен. Бардык мугалимдерден аттестацияга алыш керек. Мына сырттан окуу бөлүмүн эптеп бүтүп барып мугалим болуп атышат. Азыр айлык көбөйдү деп, Кудайга шүгүр, Россияда жүргөндөр, мигрант болуп кеткен мугалимдер кайта баштады. Келип иштеп аткандар бар. Бул бирок өтө төмөнкү пайыз. Бирок биз эгерде мугалимдердин сапатын жогорулатпасок, бул көрүнүш оңолбойт. Сиздер канчалык аракет кылбагыла ушул маселелерди колго алып бүгүнкү зарыл маселелерди ушул чече турган. Урматтуу министр, сиз башкы мугалим катары тажрыйбаңыз бар, энергияңыз бар, жаш курагыңыз абдан тытынып, чуркап иштей турган, күнү түн иштей турган. Сиздин билимиңизди сыйлайбыз, бирок мындай идиректүү болуп, чечкиндүү болуп, иш алып бармай сайын акыбал оор болуп кала берет тилекке каршы. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул көйгөйлөрдү биз чечишибиз керек. Мына бизде алтын шаты деген президенттик программалар болду. 21-кылымдын кадрлары деген, бирок ошолордон кайтарым болбоду да. Мына биз керек болсо казактар болошакты түзгөндөн мурун биз түзгөнбүз. 21-кылымдын кадрлары деп биз баштагандан кийин казактар бизди көрүп болошакты кабыл алган. Бизден кийин 2 жылдан өткөн. Бирок алардагы натыйжаны, жыйынтыкты караңыз, а биздики каякка кетти? Мына ушул нерселерди карашыбыз керек. Буногу билим берүүгө берилген, бюджеттен берилген акчалар, жана донорлор берген акчалар кумга синген суудай болуп, натыйжасы болуп калды да тилекке каршы. Ошон үчүн биз 1 сомдук акча жумшасак, анын натыйжасы жок эле дегенде 10 сом болуп кайтыш керек. Билим берүү тармагын. А билим берүү тармагы эң келечектүү инвестиция, туурабы? Ошон үчүн урматтуу министр, бул учурдун талабы тез иштеш керек. Азыр уктап отура турган, үлгүлөй турган эмес.
сиздердин программаңыздар билим берүү тармагында коомду бери дегенде 10 жыл алдыга жетелеш керек. Силер агартуучулукту милдетти аткарасыңар. Кантип коом менен тең болуп туруп же коомдон аркада калып туруп силер алдыга мамлекетти баштайсыңар? Бул болбойт. Министрликтин программасы аркылуу жок дегенде 10 жыл коомдон алдыда жүрүш керек. 10 жыл келечекте. Туурабы? Антпесе коом менен бирдей болуп туруп кантип сабак бересиңер бизге? Ошон үчүн мына ушул зарыл чараларды керек болсо мыйзамдарды алып келгиле. Мына бир топ адамдар мыйзам жазып атат, айдыстер. Кызганбай, алардыкы жакшыбы, давай биргелешип отурайлы да кабыл алайлы. Биз келечекке иштейли да, сеники, меники, оппозиция деген болбосун. Мамлекетти өнүктүрөбүзбү, өстүрөбүзбү, давай биргелешели, ынтымак ырашкерликте эң жакшы программаны түзүп туруп, ошону колдойлу. Бири-бирибизди сындап, акыл үйрөтүп отура бергенден натыйжа жок, убакыт жок. Ошон үчүн силер биз жардам берейли мыйзам жагынан парламент. Силер алып келгиле аткаруу бийлиги, билим берүү министрлиги. Бири-бирибизге мындай жол көрсөтүп иштебесек болбойт. Келечек аны кечирбейт. Ошон үчүн мына мекенчил фракциясы, биздин фракция абдан жакшы маселе көтөрдүңүздөр, көтөрүп атабыз. Буюрса, эми бул жөн эле айтылым сөз болбой, муну азыр чечим кабыл алынат. Ошо чечимде биз көзөмөлдөйбүз. Туурабы Элназар аке? Ошон үчүн бул жерде жөн эле демейдегидей айтылып кала бербеш керек да сөз жүзүндө. Иш жүзүндө биз натыйжасын, жыйынтыгын көргүбүз келет. Рахмат.